курулушка мына ошол Берекет базарынын милдеттенеси бар. Ошол кожоюндардын частный территория болгондон толук биз көмөк көрсөтөбүз деп атат. Өзүбүздүн акчабыз менен курабыз деп атат. Өзүнүн жана чоң берекетин дагы жана күйүп кеткен тиги эмелерди дагы. Күлкөлөрдү да. Биздин, значит, биздин магазиндерди тургузуп берет. Кайта тургузуп берет. Ал каражатты дагы өздөрү табат. Себеп дегенде канча жылдан бери аренда алып ошол жерден жакшынакай пайда таап турган. Пайда таап турган. Анан ал бесконечно пайда таппайт экен. Кээде ушундай кырсыктар болуп калат экен, неме болот экен, кээде чыгым болушка туура келет экен. Адамдын турмушунда деле өзүңөр билип атасыңар. Мына торговляда жүрөсүңөр, бир күнү пайда табат, бир күнү күйөт, майла жок экен, ал ушундай нерсе экен. Анча жылдан бери ич май деле топтоп коюптур. Мен сурадым канча тиги ич май деген мен кичине запастаган акчалары бар деп. Биз да сурадык. Ансын андай Берекеттин кожоюнуна любой тиги кредитный учреждение кредит берет. Себеп дегенде булардын бизнеси акталган, туура?